Адамдар муктаж болуп турганда карыз сураса, бекер бергендей соолат, садака кылгандай соолат. Себеби муктаж болуп аткан инсандын муктаждыгын чечип бергендиги үчүн. Эми сизден сурап келсе, акчаңыз бар болуп туруп жок десеңиз жалганчы болосуз. Же азыр жок эле дейсиз, жанымда жок деп ниет кыласыз. Бирок берсеңиз жакшы болот, а? Экинчи тараптагы бар да акчаны алган боюнча бербей койгон азаматтар бар. Бергенде кандай сенин кажатыңды, муктаждыгыңды чечип бердиби? Ошол адам сурай электе алып барып бер. Акча бергенден кийин таксырым мен сизден акча алдым эле. Бир аз мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Мен жакын арада мынча убакытта берем десеңиз, ал адамдын да көңүлү ток болот. Биринчи мүмкүнчүлүктө карызды кутулууга аракет кылыш керек. Себеби карызың менен өлүп кетсең абал жаман. Себеби Аллах Таала бирөөнүн акысын кечпейт. Андан кийин аркаңда адамдарга оорчулук алып келесиң. Жаназада карызы болсо ким көтөрөт десе, бир тууганыңыз кыйналып мен дейт да. Ошон үчүн карызды мүмкүнчүлүгү болушунча тезирээк кутулуш керек.